Роза кармап атасызбы? Жоқ. Кармаган жоксуз. Жоқ, кармалбадым. Кабыл болсун деп айтайын деп атам. Не айтарын билбей калдым. Рухсат беришкен. Бияга кыргызча болуп кеткен да? Ооба. Канча жаштасыңар дейт, урматтуу эми жашты мен сурагандан уялат. Мен кыздар сурап атыптыр, анан билбейм, эмне кылабыз. 20 плюс деп койгон да. 20 плюс, 18 плюс. Бул 18 плюс башкача болуп кетет. Мактанган жагынан сиз кандайсыз? Мактаган жактанбы? Өзүңдү мактабасаң башка бирөө мактамак. Сени ким мактабы? Кыргыздын жакшы сөздөрү бар эмес. Жакшы эле мактанат экенсиңер дейт. Кем ушинтип бирөө айтарынча. Титаниктерден ырдап айтып белеңиз? Сөздөрүн унутуп калбасам эле. Сиз ура бериңиз да тиге Сайлаубектей болуп. Тамашалап атам. Чын эле уруп салып жүрбөңүз азыр. Золотой, золотой, я зову тебя ласково, ночами ясными приходи за мной, а под этой луной нам уже не захочется больше одиночества. Золотой, золотой, браво! Останови музыку. Мессага, баракелде, браво! Болду. Я сладкий на все сто. О. Браво. Ошончолук жылдыз болуп кеттиңиз азыр почурда. Аябай жылдыз болдум дебейин. Бир аз жылдыз болдуңузбу? Жаңы келаткандай болуп. Мындай. Азалия деген ал гүлдөрдүн аты, андан тышкары дагы бир түшүндүрмөлөр барбы? Латынча которулганда жакшы сөз деп коебуз. Жакшы сөз. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз, ардактуу, сүйүктүү СТВ телеканалынын жалпы телекөрүүчүлөрү, сиздерге ысык салам жолдоймун. Түз эфирдебиз, урматтуу угандар, сиздер менен мен Адил Казыбеков жана өзүңүздөр билгендей эле адаттагыдай чыкчу ар бир дүйшөмбү, шейшемби күндөрү чыкчу бульвар теледолбоору старт алып башталып жаткан чагы жана бүгүнкү күн тууралуу бир кыскача маалыматтарды берип, сиздерге маалымат бере кетейин. Бүгүн 4-июнь экен, дүйшөмбү күнү, жогоруда айткандай эле. Жана 1800-жылы. Дегеле бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча кандай бир маанилүү окуялар, фактылар болгон. Ошол жөнүндө бир кыскача маалымат бере кетейин. 1800-жылы Америка Кошмо Штаттарында Вашингтондо Ак үйдүн курулушу бүткөн экен дагы. Дал ушул 4-июнь күнү Америка Кошмо Штаттарынын 2-чи президенти Джон Адамс өзүнүн жубайы менен ошол Ак үйгө эң алгачкылардан болуп кирип көрүп, босогосун аттап көргөн экен. Ал эми кийинкисине өтсөк, кийинки маалыматка өтсөк, 1856-жылга барат экенбиз дагы. Америка Кошмо Штаттарынан дароо эле Орусия Федерациясына өтүп кетет экенбиз. Москва шаарына Третьяков галереясы, элдин бардыгы билет, бир кооз жер. Ошол Третьяков галереясы 1856-жылы Павел Третьяков деген ошол убактагы содагер деп койсок жаңылышпайм болсо керек. Павел Третьяков деген инсандын жардамы менен ошол галерея негизделген экен, түзүлгөн экен. Ал эми кийинки маалыматты айта кетсем, автоунаа сүйүүчүлөрүнө алардын арасынан Chrysler автоунаа башкаргандар бар болсо, араңыздарда өзүңүздөрдүн автоунааңыздарды бир сыйра кучактап, бүгүн куттуктап койсоңуздар болот экен. Себеби дал ошол Chrysler автоунаалардын концерни, заводу 1925-жылы негизделип түзүлгөн экен. Анан ошондон соң ошол Chrysler автоунаалары чыгып баштаган экен. Андыктан куттуктап коюңуздар. Ал эми мен болсо дагы бир инсанды куттуктап коем, балким көрүп жатса керек. Азыркы учурда бизди 1975-жылы туулган күндөргө кайрылат экенбиз. Бул дүйнөгө, жарык дүйнөгө Америка Кошмо Штаттарынын актрисасы Анджелина Джоли келген экен. Жана бүгүн туулган күнүн белгилеп, достору менен отурса керек. Анджелина Джолини туулган күнү менен куттуктап коебуз. Туулган күнүңүз кут болсун, Анджелина. Happy birthday, Анджелина. Деп куттуктоолор менен эфирибизди баштайт экенбиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми бүгүнкү күндө биздин студиябызда өтө бир сулуулардын сулуусу, эстрадабыздын жүзү, эстрада ырчысы, татынакай болгон таланттуу кызыбыз отурат. Ал кызыбыз менен буюрса алдыдагы минуталардын ичинде сөз түрдө таанышабыз жана чогуу сиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз, суроолорубузду узатмакчыбыз. Ал эми ага чейин бир жагымдуу музыкалык чыгарма менен эфирибизди баштап алсак, алыстабай туруңуздар. Бул өмүрдө көңүл жалгыз берилет, сүйүү берилет, тунук сезилет. Аны сактайлы, урпактарга берели, өмүр белегин күтүп кезегин. Бир келген бул
Азалия аттуу ырчыгызыбыз өмүр белеги деген мыкты чыгармасын жалпы телекөрүүчүлөрүбүз үчүн белек кылып арнап ырдап берди. Урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз, ал эми биз сапарыбызды алга карай улай бермекчибиз жана бүгүнкү студиябыздын коногу менен тааныштырганга шашып жатам. Албетте өзүңүздөр түшүнгөндөй эле азыркы ырдын аткаруучусу татынакай супсулуу болгон Азалия биздин студиябыздын коногу бүгүнкү күндө. Саламатсызбы, Азалия, кандайсыз? Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Жакшысызбы? Жакшымын. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы. Мыкты, эң сонун. Роза кармап атасызбы? Жок. Кармаган жоксуз? Жок, кармалбагам. Кабыл болсун деп айтайын деп аткам. Эмне айтарын билбей калдым. Эң сонун. Мыкты клип экен. Негизи мындан башка дагы бир клибиңиз бар эле. Мага аябай жагат. Бир токойдун ичинде иттерди жетелеп алып жүрөсүздөр. Сценарийин ким жазды эле? Сценарийин клипмейкер бала экөөбүз чогултуруп түзгөнбүз. Идеясы ошо экөөбүздөн жаралган негизи, бирок баягы локацияларды издеп, кандай кийим кийиш керек, кандай образ түзүш керек, мен иштеп чыккам. Өзүңүз? Ооба. Кыйын экенсиз. Жакшы. Ырларды дагы өзүңүз жазасызбы же болбосо бирөөлөрдүн ырларыбы? Мурун бир аз жашыраак кезимде обон чыгарып сөздөрүн жазчумун. Мен дагы бир Жанымай деген ыр бар. Ошол ырдын сөзү обон өзүмө таандык болчу. Кийинчерээк бир аз жалкоолонуп калдымбы же илхом деп коебу, ушундай жокпу? Эгер сатып алсам, сатып алганга мүмкүнчүлүк болуп атса, өзүң жазып эмне кыласың? Жок, эмнеге? Себеби өзүңдүн ырыңды ырдагың келет, өзүңдүн чыгармачылыгыңа, өзүң мындай кандай десем, өзүңөн жаралып аткан нерсени эмнеге мүмкүн эместир? Эгерде мүмкүн болсо өзүм ырдап калам, өзүм чыгармам. Өзүңүз тууралуу азыр клиптерге өтүп кеттик. Азыр бир аз өзүңүзгө кайрылалы. Өзүңүздүн кайсыл жерде туулуп өскөнүңүзгө кайрылалы, кандай тамак жеп чоңойгонуңузга кайрылалы дегендей, кайсыл жерден кызы болосуз, ошол жөнүндө маалымат берсеңиз. Негизи мен ата-энем Нарын жергесинен Ат башы айылынан болушат, экөө тең. Бирок биз баягы ата-энебиздин жашаган жери Бишкек болуп калгандыктан Бишкекте төрөлүп өскөм. Бул жакта төрөлгөнсүз, өскөнсүз. Негизи түбүңүз бирок Нарын экен, э? Ооба, Ат башы. Жакшы. Ирчылыкка канча жашыңыздан баштап киришип калдыңыз? 17 жашымдан баштап. 17 жашыңыздан баштап ырчылыкка кадам таштап, кастингге катышып, кастингден өтүп кеткем. Кайсыл кастингден? Жаңы Жылдыз 2 деген долбоор болчу. Продюсер Нурлан Мамакеев аттуу байкебиз атайын түзгөн. Ал убакта Фабрика звезд деген орустарда, Россияда аябай модага айланган. Сиз ошондо эле чыктыңыз беле? Фабрика звезд чыгып атканда эле? Фабрика звезддин бир 4-чү, 3-чү бөлүктөр чыккандан кийин анан биздин өзүбүздүн фабрика чыга баштады. Сиз дагы фабричный болуп, ошол жактан чыгып келгенсиз. Ошол кезден баштап шоу дүйнөгө байланып калдым. Бирок мен камера алдында 5-класстан беримин. 5-класста окуп жүргөндө бизди рекламага тандап кетишкен. Биринчи киного тандап кетишкен, анан киного бир аз жашым жетпей калгандыктан кийин рекламага тартылып калгам. Ошол рекламага тартылып, рекламадан башталган десем болот. Демек, рекламадан негизи сиздин карьераңыз реклама менен башталган экен, э? Анан кийин ырчы болуп кеттиңиз. Андан кийин алпаручу болдум. Алпаручу болдуңуз. Ичиңизде мени бир сыйра сынап отурган экенсиз. Мындай алпарат кеттим. Коомдук 1-каналда кичинекей жаш балдарга арналган Мөлтүр булак деген передача бар болчу, музыкалык передача. Ошол жерде алпаручуда болуп иштегем. Кичинекей кезиңиздеби ошондо? Ооба, 8-класста. Азаматсыз, эң сонун. Кийин азыр ырчы болуп жүрөсүз. Ырчыны дагы кийин бир башка жакка алмаштырып кетесизби же ырчылыкты болду токтолдуңузбу ушул ырчылык менен? Балким, аны убакыт көрсөтөт деп ойлойм. Балким актерлук жакка бирөө чакырса, ал жакка кетип каласыз. Ырчылыкты рахмат деп. Ырчылык сиз үчүн негизи өзү эмне? Ырчылык. Ырчылык ырдаган ушул. Бул менин жан дүйнөмдүн каалоосу десем болот. Жан дүйнөңүздүн каалоосу. Мен ырчылыктан тышкары өзүмдүн специальностьм бар. Университетте окуп бүтүп өзүмдүн кесибим менен иштебесем дагы, бирок башка кесип менен азыр иштеп жаткан убагым. Бирок ошол менен эле катар өзүмдүн чыгармачылыгымды да калтыргым келбейт. Бул нерсени эми Кудайым өзү мага берсе, буйруп берсе, мага бул нерсе жакса, эмнеге болбосун? Мен таап көрөйүн башка кесибиңизди. Экономист же юрист? Жок.
Таппай калдым ба? Анда билбейм, анда кайсыл кесип? Специальность кесибим инженер-технолог. Политехти бүткөм. Бирок инженер-технолог бул тамак аш индустриясы жагында болчу. Бирок тилекке каршы бир аз иштеп, анан башка жакпай калды балда. Жакпай калганда эмес, эми ал жерде негизи инженер-технолог болгондон кийин производствода иштеш керек. Мен болсо өзүм бизнес ачкым келди, ресторан, кафе деген сыяктуу. Ошол тармакта керек болот. Түшүнүктүү. Урматтуу угандар, сиздердин жөнөткөн SMS каттарыңыздар келип атат, андыктан аларды дагы окуганга жетишели. Өзүңүздүн атыңыз ким дейт? Мен ушул суроону дагы бергим келип турган. Азалия деген өзүңүздүн атыңызбы? Азан чакырып коюлган атыңызбы же болбосо псевдонимби? Азан чакырып коюлган атым Азалия, кичинекей кезимден бери эле колдоном. Баракелде. Ким койду эле атыңызды? Мамам койгон. Апаңыз койгон. Апаңыз аябай заманбап адам экен да, Азалия деп бир аябай. Азалия деген гүлдүн аты. Азалия деген гүлдөрдүн аты, Андан тышкары дагы бир түшүндүрмөлөр барбы? Латынча которулганда жакшы сөз деп коюшту. Жакшы сөз. Ийкемдүү, нежная деген болуп калат. Нежная болуп калат. Жакшы. Саламатсызбы? Клипте кийиниш жагынан өзүңүз тандайсызбы дейт? Ооба. Кийиндерди. Өзүм тандайм, өзүмдүн клипимде өзүм тандадым. Же болбосо бирөө отуруп бияктан Азалия сен бүгүн мындай кийин, эртеңдей кийин деп турабы? Эми менде мындай кандай десем, опыт деп коет го. Опыт болбогондуктан, мына мисалы үчүн бир кандайдыр бир локацияны тандасак, мен режиссерго кайрылам. Кандай кийинсем жарашат мага. Кандай деп ойлойсуңар? Келгиле мен джинсы кием же көйнөк кием, кара көйнөк, акпы, жашылбы. Анан ошонун баарын сүйлөшүп алгандан кийин анан өзүмдүн имиджимди өзүм бул жерден мындай өзгөчөлүк кийрейин, бул жерден мындайча кийинип алайын деп өзүм чечип кийип алам. Түшүнүктүү. Сиз мурун Кыргызстанда белгилүү бир топтордун мүчөсү болуп жүргөнсүз. Ооба. Кыз Бурак тобунун. Ооба. Ал жакта канча убакыт жүрдүңүз ырдашып? Ырдашып 7 жыл жүрдүк. 7 жыл жүрдүңүзбү? Ооба. Аябай эле жакшы эле жүрүптүрсүз, 7 жыл. 7 жыл эң сонун. Негизи менин жакшы көргөн саным 7. Сиздики кайсы? Меники дагы. 7, сиздики дагы. Атайын ошо күткөн турбайсызбы? 7 жыл болгондон кийин анан кийин коштошконсуз окшойт. Ушундай болуп калды. Жакшы. Салам Азалия, аябай жакшы кызсың дейт. Бир ырдап бербейсиңби деп суранган экен. Кийинки SMS каттап өтсөк, саламатсызбы, үнүңүзгө береке, ырдап бериңизчи деп дагы бирөө суранып атат. Саламатсызбы, турмушка чыгат белеңиз мага дейт. Күлүп кутулалыбы? Так, кийинки суроолорго өтөлү. Азалия, менин атым Нуржигит, мен дагы нарындан болом, мен дагы ырдагым келет, шоу бизнеске аралашкым келет, кантип аралашсам болот деп сизден кеңеш сурап атат. Сиз тартып кете аласызбы? Деген сыяктуу окшойт. Не кылабыз? Мен кеңеш бере алам деп ойлойм. Анткени мен тартып кеткидей, мен бир аз бир чыгармачылыкта жок дегенде өзүм жалгыз 10 жылда иштешим керек деп ойлойм. Сиз 7 жыл Кыз Буракта иштесеңиз. 3 жыл бар деп эле. Жок, сиз айтып атпайсызбы 10 жыл жүрсөм деп. 5-чи классыңыздан сиз жылдыз болуп баштаган экенсиз. 8-чи класста кадимкидей эле рекламалык роликтерге чыгып, андан соң анан кийин алып баруучулукка өтүп, анан 7 жыл Кыз Буракта жүрсөңүз, сиздин бир 20 жылдык тажрыйбаңыз бар. Бул элек жалгыз ошо бир жыл бул элек болгондо дагы ошончолук жылдыз болуп кеттиңиз азыр почур да. Аябай жылдыз болдум дебейин. Бир аз жылдыз болдуңузбу? Кичине жаңы жанып келаткандай болуп калды. Да, мындай деп. Эми эле чыгып келатам деп ойлойм. Баары бир канча жыл иштесем деле, мен жалгыз өзүм билип, өзүмдүн арабамды өзүм сүйрөп жүргөнүмө 1 жыл боло элек. Ошондуктан Нуржигит, эгерде ырчы болгуңар келсе, мен ойлойм эң биринчи ошол кастингтерге катышыш керекпи деп ойлойм да. Кастингтерге. Азыр негизи кастингтер болуп атабы? Ооба, болуп атат. Болуп атат, азыр деле бар андай сынактар. Албетте бар. Ар бир учурда өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү болот. Ошол мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай кармап калыш керек. Жакшы. Эң сонун кеңеш болду. Нуржигит, ийгилик каалайбыз. Буюрса, сиз дагы чыгып каласыз деп биз ишенебиз. Анан кийинки SMS-терге кайрылсак, сиз аябай сулуусуз эже, ишиңизге ийгилик каалайм деп берсе, мунун SMS кат келип атат. Чоң рахмат.
Канчанчы жылкы болосуз дейт. Бул суроо эми кичине бир аз туура эмес болуп калат. Айымдарга мындай суроону бербейбиз биз. Андан көрө биз азыр Азалия менен дагы СМС каттар келип атат. Азалия менен биз азыр бир оюн ойнойбуз, урматтуугандар. Өтө бир кызыктуу оюн. Азалия экөөбүз ырдаганды негизи жакшы көрөсүз өзүңүз ырчуулугундан кийин. Ырдай турган бир конкурс сынак даярдаганбыз сизге оюн. Азыр экранга көңүл бурсаңыз, ошол жерден сүрөттөр чыгат. Мындай оюнду өткөрүп жүрөбүз. Балким көрсөңүз керек. 4 сүрөттүн ичинде бир чыгарма жашырылган. Ошол чыгарманы тапканга аракет кылабыз жана тапсаңыз ырдап бересиз. 4 сүрөт бириктирип, Ооба, мына карап көрүңүз. Мына мындай болгон сүрөт. Жанагы сиз клип тарткан токойлордогу бактардын бири. Жакшылап карап көрүңүз дагы, ойлонуп көрүңүз. Кайсыл чыгарма жашырылган? Сиз жана фабрика звезд деп бир сөз кылып калдыңыз, Жылдыздардын фабрикасы ошол. Орусча ырбы же кыргызча? Ошол убакта чыккан ырлардын бири. Орусча ырбы? Орусча ыр. Орусча түшүнөсүзбү? Жок. Ойлонуп көрүңүз, кайсыл чыгарма? Плачет танец, ой, танец деп коем. Плачет танец. Мен элестетип Танец подождем деп ойлогом да. Дождь бар экен. Дождь бар экен, дагы эмне бар экен карап көрүңүз. Листья, осенний листопад. Дагы. Туура эмес болуп атат азырынча. Осенний листья падает эмес, танец подождем эмес, карап көрүңүз мынакей. Лес. Эмне деген бакалдыгы? Биринчи сүрөттөгү. Береза. Ошондо. Фабрика звезд, береза. Плакала береза. Нежными ветрами. Импровизация күчтүү, оюнубузда желтыми листами летели листья деп. Баракелде, биринчисин таптыңыз, эң сонун Азалия азаматсыз. Браво, мен өзүңүзгө отуруп, мен кол чаптырайын. Улантабыз, кийинки сүрөттү байкап көрөлү. Кийинки сүрөт мына мондай болгон. Бул дагы орус тилиндеги чыгарма, бул дагы эски чыгармалардын бири, бир сыйра ностальгия болуп, бир аз эстеп, өткөн кеткенди эстеп. Роза, золото. Жок, башкача. Золото, анан роза, анан кийин чайник. Чайник. Анан кийин вино. Шундай барбы? Винону жакшы көрөсүзбү? Винонубу? Жок. Жакпайбы? Анча жакпайт. Чайдычы? Чайды аябай жакшы көрөм. Розаны сурап эле коеюн. Алтын экөөнү. Анда берсе? Золотые розы. Жок. Мен обонун келиштирип көрөйүнбү бир аракет кылып? Азыр эстеп алайынчы өзүм. Мындай экен да, обонучу. Горячий. деген сыяктуу болчу да. Мен балким мен эми ырчы эмесмин да, мага болот. Окшоштурдумбу, окшоштурган жокмунбу билбейм. Бирок болбой атат, Анда мен айтам, жоғын айтам, золотица роза чайная, как бокал вина деген. Караокелерді ырдалған ырдеп айтайын деп отқам да, бирок ырдап көріп отырмын. Аллегро ырдайт, Ким ырдаган эсимде Ирина Аллегро ырдайт. Улатабыз, кийинки сүрөткө өтөлү. Кийинки сүрөт мына момундай экен. Бул өткөн жылдары хит болгон. Бул анчалык эски эмес, бирок ошентсе дагы жаңы дагы эмес. Жаңылардын дагы. Риана ырдабайбы? Риана? Сиз англисче эме додасызбы? Бул орусча болду. Сиз тиги stop the music. Please don't stop the music. Жок, ал эмес. Оми, сонурдайсыз. Баракелде. Ушуну ырдап бериңиз. Биринчи сүрөттө спектакль болуп атат. Спектакль окончен, биле? Ырдаңыз эми, ырдаңыз. Гаснет свет и многоточий, больше нет. Останови музыку. Мессага, баракелде, браво. Болду. Жакшы ырдайт экенсиз. Happy end деп турбады эле? Stop the music деп турган. The end деп турган. Деп турган. Кийинки сүрөткө өтөбүз. Кандай экен оюн, жакшыбы? Жагатабы? Кеттик, анда эмесе мынакей кийинки сүрөт бул. Танец подождем деди. Танец подождем. Ырдабайсызбы? Ошол ырбы? Жок, билбейм, ырдап көрсөңүз мен айтам, ырдасаңыз анан. Танец подождем, только мы вдвоем. Под одним на Сантом. На деп жана туптура баракелде. Танец подождем деген ыр болчу эң сонун. Мен СМСтерди ортосунан бир аз окуп кеткенге дагы аракет кылайын. Азалия эжеден сураныч дейт, ырдап бериңизчи дейт. Андан соң аябай сулуу, чырай жүздүү экенсиз, ден соолукта болуңуз деген сөздөр келген экен сиздин дарегиңизге.
Салам СТВ жана Азалия. Менин жакындарыма салам жолдоп коюңуздарчы. Үнүңүз сонун экен дейт. Апама, атама дейт, келинчегиме, жолдошума жана балдарыма. Барыңыздарга салам. Ысык салам. Ысык салам. Түз эфирден ысык салам. Орозоңуздар кабыл болсун. Орозоңуздар кабыл болсун. Жалпы телегөрүүчүлөрүбүз, жалпы орозо кармап аткан мусулман бир туугандарыбыз, жалпыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун демекчибиз дагы. Кийинки суроого бир аздан кийин кайрылат экенбиз. Азыр оюнубузду улантабыз. Кийинки сүрөт. Биздин компьютер азыр ойлонуп туруп чыгарып берет. Мынакей момундай болгон сонун сүрөт бар. Бул дагы бул орустардын чыгармасы. Позитивдүү чыгарма да. Все будет хорошо. Баракелде, туруп аяктан билип койдуңуз. Аны хорошо, все будет хорошо. Я это знаю деп Ванга Турбой билем. Жакшы, эң сонун улантабыз кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Соңку сүрөттөрдүн бири, дагы бир эки сүрөт калды. Ошо менен бүтөт экенин оюнубуз. Момундай болгон бир жакшынакай ыр бар болчу. Кайрадан эле фабрика звёздторго барат экенбиз. Так, шоколад. Шоколадный заяц, мой ласковый мерзавец. Я сладкий на все сто. О. Браво. Жакшы. Бул ыр менен бирок үнүңүздүн кооздугу билинбей калды да. Шоколадный заяц деген. Акцент менен да. Жакшы, эң сонун. Кийинки сүрөттү дагы чыгарып берип коюңуздар. Ишиңизге ийгилик деп бизге SMS кат келип атат. Чоң рахмат. Бул сүрөттө кайсыл ыр жашырылган? Так, бул да орусча ыр. Бул орусча. Мындай бир кандай десем, чыгыш стилинде ырдалган ыр. Орус тилинде ырдалат, бирок чыгыш стилинде биздин Кыргызстанда аябай эле популярдуу чыгармалардын бири болгон, бир 2-3 жыл мурун элдин баары кафелерге барып бийлеп, салып ушул. Золотой, золотой, я зову тебя ласково, ночами ясными приходи за мной, а под этой луной нам уже не захочется больше одиночества. Золотой, золотой. Браво, Азалия. Азаматсыз, эң сонун негизи ырчылардын көбү эми айрыкча мырзалар болот да, анан кийин айымдарды билбейм, бирок айымдардан эле бар экен. Кафелерден ушул ресторандарда ырдап баштаган болот экен да, негизи карьерасынчы. Сиздики андай болду эле болгон жок беле? Меники андай болгон эмес, меники кастингден. Кастингден бысмылдап туруп эле дароо экрандарга чыгып жанып калгансыз, жылдыздай болуп. Эң сонун Азалия эски ырлардан ырдап бериңизчи деген сураныч өтүнүч болуп атат. Эски ырларды жакшы көрөсүзбү өзүңүз? Жакшы көрөм. Жакшы көрөсүз. Кайсылыгы аябай жакшы көргөнүңүз ырыңыз? Эң жакшы көргөн ырымбы? Бул Сарой. Саройдун гана. Сарой. Классика дейм бул. Дагы жанагы дагы кимдин ырлары бар? Өзүңүз Нарындан экенсиз, Нарындан жазган Саламгат деген бир жакшы ыр бар эле, жагабы? Жагат. Мен сизди азыр ойлонуп калсаңыз. Рыспай Абдыкадыровдун ырлары жагат, мисалы үчүн көп эле жанагы дастан сыяктуу ырдала турган ырлар, илгерки кыргыз элинин ырлары жагат. Жакшы, өзүңүз анда эмесе биздин телегөрүүчүлөрүбүзгө кайсынысын ырдап бересиз? Өзүңүз чечиңиз жана бир куплет ырдап бериңиз анда. Рыспай Абдыкадыровдун ырдап берейин. Көрүңүз. Убайым тартып алыстан, унутуп бардык нерсени, сароо болуп ансыздай, сагындым туулган жер сени, сароо болуп ансыздай, сагындым туулган жер сени. Канатым болсо азыр мен калкылдап учуп жетсем дейм, калдайган сары талаңай, карлыгач болуп кетсем дейм, калдайган сары талаңай, карлыгач болуп кетсем дейм. Баракелде, браво! Азалия биздин түз эфирде бир гана биздин телегөрүүчүлөрүбүз үчүн жагымдуу үнүн тартуулап турган очору жана бизге албетте
Ондай болгон лайктар келе баштады, жаап атат. Сизге келип атат. Чоң Эфир абдан сонун болуп атат. Азаматсыздар, шаң берди эфирге деп сизди аябай мактап атат. Бир телекөрүүчүбүз чынында эле шаң берип атасыз. Көркүнө көрк кошуп, студиябыздын, эфирибиздин отурганыңызга чоң рахмат сизге. Үнүңүзгө береке, абдан сонун экен үнүңүз дейт. Үнүңүзгө баракелде дейт. Аман болуңуз, өнөрүңүз өсө берсин деп каалоо тилекчи берип атат. Чоң рахмат. Суранч ырдап бериңизчи дагы дейт. Ырдап эле отура берели. Сиздин эң жакшы көргөн ырыңыздан деген экен. Кандайсыңар, баарыңыздарга салам дейт. Жаркынай Марлис, биз менен отурганыңыздарга ыраазычылык, рахмат. Биз менен болуңуздар, сиздерге дагы рахмат. Мөлмөлүмдү ырдаңызчы дейт. Мөлмөлүмдү баракелде үнүңүз булбулдай жанган деп жиберген экен. Ишиңиздерге ийгилик, сизди сыйлайбыз. Түз эфир абдан сонун, үнүңүзгө береке деп келип атат. Чоң рахмат. Мөлмөлүмдү эмне кылабыз? Ырдайбызбы мөлмөлүмдө? Бектин көркү нур менен ай, белдин көркү кур менен, биз сүйгөн сулуу мөлмөлүм ай, белгилүү болсун ыр менен. Бали, баракелде, эң сонун. Эки саптан ырдата берем окшойт сизди. Аябай жагып атат сиздин ырдаганыңыз, жана биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы жагып атат ырдаганыңыз. Анда эмесе бир англисче ырдан ырдап көрбөйлүбү? Мейли, азыр бир аз ойлонуп алайынчы. Титаниктерден ырдабайт белеңиз? Кыздар негизи жакшы көрчү эле. Сөздөрүн унутуп калбасам эле. Сиз ура бериңиз да тиге Сайлаубектей болуп. Тамашалап атам. Чын эле уруп салып жүрбөңүз азыр. Саламатсыздарбы, өзүңөр жөнүндө кыскача айтып бергилечи дейт. Чынында эле кыскача мен сураган сайын кыскача эле айтып коюп атасыз. Бишкекте төрөлгөнмү? Нарындан болду. Мындай бир кененирээк маалымат берсеңиз дагы жакшы болмок. Мага да кызык, элге да кызык. Кандай болгон бала чагыңыз, кандай өткөн, кандай кызыктуу нерселер болгон, кандай коркунучтуу нерселер болгон, кандай күлкүмүштүү нерселер болгон дегендей. Мен Бишкекте төрөлүп өскөм, бирок тайнемдин колунда Кадыр Сайда 3 жашка чейин чоңоюп калгам. Көлдүн дагы суусун ичип, абасын жутуп дегендей. Көлдүн суусун ичтиңизби? Ысык көлдүнбү кадимки? Жана туздуу суудан ичип койчусуз. Жакшы, аш болсун. Абасынан жыттап койчу. Абасыга жакшы. Анан мектепке 2 жыл эрте баргам. 5 жашында баргам. Элдер 7 жашта барса, сиз 5 жашыңыздабы? 5 жашында баргам. 5 жарым жашында. Кантип анан окуп кеттиңизби анан ошо ойдо? Ооба, мен аябай ушундай окугум келген. Аракетчил болгонсуз, Аябай окугум келип, үйдө жалгыз калгым келбей, аябай ыйлагам. Анан ата-энем мейли анда мугалим менен сүйлөшүп бир ай окутуп туралы, эгерде өзү тажап кетсе кайра алып кетебиз деген да. Анан болбой эле ошол Бишкек шаарында 68-чи мектепте окуп. Анан гимназия анысы дагы. Ооба, 68-чи гимназия мектеп болчу. Ошол жерде мугалимибиз директорго кирип, директор мейлем бул кыз эчтеке билчү эмесин да, санаганды деле, мындай сүйлөгөндү деле толкон билчү эмесин. Анан мейли бул кыз өзү бир ай тажайт, мейли күн эртемен тура берип тажайт, мейли анда бир аз окуттургула, анан кайра келбей калат деп уруксат беришкен. Бия кыргызча болуп кеткен да? Ооба, беришип, анан мен болсо окуп кеткем. Анан анысы аз келгенсип, экстерн классты да бүтүргөнбүз. Биздин класс экспериментальный класс болчу. Бир жыл аттаганбыз да ошондо. Ошондо сиз эмне 14 жашыңызда мектепти бүтүп койгонсузбу? 15 жашымда бүттүм. 15 жашыңызда мектепти аяктап, 16 жашыңызда университетте окуп калган экенсиз. 15 мен туулган күнүм май айында, ошол 25 майда окууну бүтүп, анан документим жок, паспортум алган эмес болчумун. 15 жашта күбөлүк менен полицейге тапшыргам. Өз күчүм менен бюджеттик түргө эмеге. Өз күчүңүз менен болгондо дагы бюджеттик жагына өтүп кеткенсиз. Анан аны дагы аяктап койдуңуз. Аны да аяктадым, кызыл диплом менен. Аны 18ге чыкканда бүтүрүп койдуңуз. Кызыл диплом мененби? Ооба. Сөз жок. эмне дээримди билбей калдым. Ошон үчүн менин ата-энем бир аз сен ырчы болгондо эмне кыласың, башка өзүңдүн специальностью менен иште деп бир аз ырчы болгон жаман. Тоскоолдук кылышкан. Ырчы болот десе, там ырдап коюп эле анан жыргап жүрө берет деп ойлойм. Башка эч кандай кыйынчылык маселе жок. Жыргап эле ырдап, тойлордо борсоктон жеп, боюнуп жасанып алып эле жүрөт.
Бирок ал жагы ата-энеңиздики деле бир чети туура да. Мен баягы ырчылыкты таштап салыңыз деген жокмун. Себеби өзүңүздүн таап алган азыркы учурда күйөрмандарыңыз бар, алар деле жаман капа болот да сиз кетип калсаңыз. Ошондуктан мен эки тарапты бирдей алып кеткенге аракет кылып иштеп жүрөбүз. Азамат экенсиз, чынында эле баа бердим. Мен ойлойм көптөгөн элдер баа берип атса керек сизге. Кыйын экенсиз. Аябай мактанып алды деп ойлошпосун. Өзү ушул мактанчаак жагынан айтайын. Негизи мынтип коет экен. Биз таластыктарды аябай мактанчаак деп коебуз го. Анан нарындыктар айтат экен, ой, нарындыктар мактанганда талас. Нарындыктарга жетпей калат. Ой, мактанган жагынан сиз кандайсыз? Мактанган жактанбы? Айда жылда бир мактанып коебуз. Айда жылда бүгүн бирөө келип калып атат. Мактабасаң башка бирөө мактамак. Кыргыздын жакшы сөздөрү бар эмеспи? Жакшы мактап коюш керек өзүңүздү, бир аз кээде мактап койсоңуз жакшы болот. Өзүңүздүн негизи кыялыңыз кандай? Мындай жүргөндө кыялым чорт деп койбоймбу? Чын эле ошондойбу, Барбы анча-мынча? Мен мындай жакшы отношение, жакшы мага мамиле кылса, мен эле баарына даярмын да. Демек мен сизге жылмайып жакшы мамиле кылсам, сиз дагы мага эки эсе ачылып, ошондой мамиле кылганга аракет кыласыз. Эгерде мен сизге өй деп койсом, анда өлдүм. Эмне болот дейм. Жакшы. Чачыңыз сонун экен дейт. Көрдүңүзбү кандай, биз телегөрүүчүлөрүбүз ар бир сиздин ар бир үтүр точкаңызга чейин азыр комплимент айтып чыгат биздин телегөрүүчүлөрүбүз. Чачыңыз абдан сонун экен дейт. Кайсы салонго киресиз дейт. Биз салондо реклама кылбайбыз, урматтуу телегөрүүчүлөрүбүз. Андыктан айтпайбыз, ал сыр бойдон калсын. Үнүңүзгө береке дейт. Дагы келип атат, үнүңүзгө береке. Тең сонун экен үнүңүз дейт. Жакшы эле мактанат экенсиңер дейт. Билгем ушинтип бирөө айтарынчы. Айтат да, кантип айтпай койсун. Характериңиз кандай дейт? Мен дал жаңы эле ушул суроону бергем, кыялыңыз, характериңиз кандай деп жаңы эле айтып бердик. Жакшы телегөрсөтүү экен. Азалия менин ата-энеме ден соолук каалап койгулачы дейт. Атам Койчуман, апам Нурай дейт. Биздики арноо концерт эмес, бирок эми айтып коелу. Койчуман атабыз, Нурай апабыз, ден соолукта болуңуздар. Ден соолукта болуңуздар, эч качан оорубаңыздар, балдарыңыздардын жанында төрүндө жылмайып, жакшылыктарына күбө болуп жүрө бериңиздер. Сый урматын көрүп, бала чакасына. Жакшы. Сиз канча жашыңызда сахнага чыктыңыз эле дейт? 5-класста чыгып урматтуу телегөрүүчүлөрүбүз. 5-класста сахнага чыгып, экрандарга чыгып калган экен. Мен болсо кийинки суроолорго жетишейин. Канча жаштасыңар дейт? Урматтуугандар, эми жашты мен сурагандан уялам. Кыздар сурап атып, анан билбейм эмне кылабыз. 20 плюс деп коткон да. 20 плюс, 18 плюс. Бул 18 плюс башкача болуп кетет экен. Улантабыз, урматтуугандар. Эже өтүп кеткен туулган күнүңүз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Узун өмүр, чың ден соолук, ар дайым жылмайып жүрө бериңиз деген куттуктоолор 628 сандар менен бүткөн абонентибизден. Чоң рахмат, айтканыңыздар келсин. Абдан кубанычтамын. Рахмат. Момун мусулмандар орозоңуздар кабыл болсун деп 090 сандары менен бүткөн абонентибиз жалпы мусулман бир туугандарыбызга орозоңуздар кабыл болсун деген өзүнүн каалоосун айтып атат. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Сиздин да орозоңуз кабыл болсун, урматтуу телегөрүүчүбүз. Кандайсыздар? Тойго чакырсак келесиздерби дейт. Негизи тойго кандай карайсыз? Тойлорго барып жүрөсүзбү? Кыз бурактырдап жүргөндө биз тойдун королевасы болчу. Мен да тойго барчык. Анан азыр жалгыз ырдагандан бери чакырган тойлорго албетте барам. Кыз бурак менен жүргөндө чакырбаган тойлорго деле бара бересиз. Биз бара алчу деп эле. Жакшы. Саламатсыздарбы? Чоң кыз сизге ийгилик дейт. Менин балдамдын туулган күнү дейт. Куттуктап коюңуздарчы дейт. Куттуктайбыз туулган күнү менен. Бир ырдап бериңиз дейт. Биз ырдадык, 2-3 жолу ырдадык. Англисче да ырдадык. Англисче ырдаган жокпуз. Англисче. Бирок бизде 2 гана минута калыптыр. Эмне кылабыз? Припевин ырдап коесузбу бир ырдын? Ошо эмете албай атам да азыр. Эстей албай атасыз. Эстей албай атам. Мейли, анда англисчени. Бирок мен англисче ырларды аябай жакшы көрөм. Караокелерде жалаң эле англисче ырларды ырдайм. Караокелерде кабинкага кирип эч ким жокто англисче ырдап коесуз. Тамаша, урматтуу туугандар, мындай кылат экенбиз. Азалия,
билинбейли убактыбыз соңуна келип калдык. 40 мүнөттө убактыбыз дегенче эле өтүп кетиптир. Сиздин келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Өтө шаңдуу теле көрүүчүлөрүбүздүн айтуусуна боюнча дагы карасак шаңдуу болду, эфирибиз кызыктуу болду. Сизге ушундай эфир куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мен ойлойм акыркы жолу келгениңиз болбойт. Бул буйруса алдыда дагы келип, англисче ырды, эмки эфирлерден сөздөрдү ырдап бересиз. Даярдап келесиз буйруса жазып алды. Жана СТВ телеканалынын теле көрүүчүлөрүнө, өзүңүздүн күйөрмандарыңыздарга бир-эки сөз. Биринчиден Адил, сизге чоң рахмат. Мени ушундай студияга чакырып, эл менен бирге баарлаштырганыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Бардык жамаатка ийгилик каалайм демекчимин. Ал эми кыргыз элиме биздин ыйык Рамазан айыбызда орозобуз кабыл болсун, ойлогон каалоо тилектерибиз бардыгы орундалсын демекчимин. Асманыбыз ачык болсун, кыргыз элибизде тынчтык жана молчулук болсун демекчимин. Баракелде, эң сонун сөздөр болду. Орозоңуздар кабыл болсун демекчибиз. Урматтуу теле көрүүчүлөрүбүз, Азалия дагы бир жолу сизге ыраазычылык билдиребиз. Келип туруңуз биздикине, Чакырсаңыз эле келип туруңуз. Чакырып турабыз, ар дайым чакырып турабыз. Ал эми жалпы теле көрүүчүлөрүбүз, сиздер менен болгон мен Адил Казыбеков жана Азалия деген биздин татынакай сулуу ырчы айымыбыз болду. Буйруса, кийинки көрүшүүлөрдөн жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар, ийгилик орозоңуздар кабыл болсун.